10 адамдан ашқандан кейін башка бийлик органдарынан уруксат алыш керек деп. Бир жерге жанагы прописка болуп аткандачы, каттоо болуп атканда. Туурабы? Уруксат эмес, билдирүү жиберилет кат түрүндө. Алар билдирүү жибергенде алардан чектөө коюлушу мүмкүнбү? Жок, ал жерге болбойт деп. Жок, андай учурлар кездешпейт. Кандай? Эми ал жерге ал жердин биз билебиз, ал үй бир комнаталуу, бирок 70 адам каттоого болбойт деп алар билиши мүмкүн да. Местное самоуправление. Жок, кандай. Или айыл өкмөтү, или местное самоуправление айтышы мүмкүн да. Эми бир комнаталык ал жердеги 10 квадрат метр, но бирок 70 адам айырга каттаганга болбойт. Андай нормативдер баардыгы тике туруп жашабайт да. Жок. Билдирүү эле берилет, анан билдирүүнүн негизинде бизге мисалы үчүн ошол жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү эч кандай чектөө кое албайт. Андай мүмкүнчүлүктөрү жок мыйзам түрүндө. Ошону эске алып коюңуздар. Себеби дегенде жанагы шайлоо учурлары болуп калат да. Ооба, формада. Ошол убакыттарда бир кичинекей эле бир комната үйгө же 2 комната үйгө чектөө жоктотуп атасыздар, 200ге чейин каттоо болуп калышы мүмкүн да. Ооба, туура. Анан кийин бир айыл полностью бир шаарга көчүп келип алышы мүмкүн. Ошондон ушул жерин дагы бир эске алып койсоңуздар, экинчи окууларга кичине бир чогуу ушуну караштырып көрөйлү сиздер менен. Ошону да бир эске алып койсоңуздар, себеби дегенде бул көбүнчө шайлоо учурларында болот. Бул жанагы мына парламенттик шайлоодо же башкада эмес, бул жана жергиликтүү шайлоолордо. Айылдан айылга өтөт. Или шаардан шаарга өтүшөт да. Мен ошо шаардын тургунумун дегенде болуп туруп, ошо шаарга барып катталат дагы убактылуу. Шайлоо бүткөндүн эртеси күнү карасаңыздар, ошо жерде бир 10 адамга жетпеген бир 5 адам эле калат. Бир жерге бир 200 адам катталган болсо, ошол жерде бир 5 адам эле калып калат эртеси күнү, шайлоонун эртеси күнү. Ошондон ушунга окшогон нерселерди бир эске алып, бир тщательно карап коюңуздар. Анан кийин жогоруда мен коллегаларым айтып кеткендей, милдеттүү каттоо болбосо паспорт ала албайт. Түшүнбү? Анан кийин милдеттүү каттоо болбогон болсо, ал жерде шайлоого катыша албайт. Ошондон ушу милдеттүү дегенде сөзсүз, мына жогоруда коллегаларым айткандай, ушуну сөзсүз бир белгилеп кетиш керек. Себеби дегенде ар бир жараныбыз кылмыш кылып атабы, или кайсы жерде канча биздин каттоодо жараныбыз бар, өзүнүн жана каттоонун дагы өзүнүн отчету болот да. Анан кийин биз 7 миллион деп жүрөбүз. Анан кийин ошонун бир 2 миллиону каттоодо турбай койгон болсо, анда кантип биз билип калабыз? Түшүнбү? Анда биз 5 миллионго чыгып кетип дейбизби? Ошондон ушуну бир белгилеп коюңуздар.